О, вообще сонун экен да, вообще сонун экен. Чыныгы жүздөр менен, чыры жок сөздөр менен, жаркырап күлүп турган, жайнаган көздөр менен. Ана ушинтип ырдап каналыбызга кирип, ушул видеолорубузду көрөлүчү. Мынандай мультфильм дагы коюп койсоңуздар боло берет. Мына ушундай проекторлор менен өзүңүздөрдү убактыңыздарды кызыктуу кылып өткөрүңүздөр. Бул баягы шерине кылып микрофон менен караоке ырдап, ошол жамаатыңыздар менен, эркек жамаат болобу, ошол өзүңүздөрдүн кызык болгон сиздерге спорт оюндарын дагы көрсөңүздөр болот, чогулуп алып, же баягы той маарекелерди дагы туугандарыңыз менен отуруп ушул проектор аркылуу видеолоруңуздарды көрүңүздөр. Ассаламу алейкум, Машина Кейжи каналынын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Мынаки темадан байкаганыңыздардай өтө кызыктуу сиздерге маалымат тартууламакчыбыз. Бул чындыгында мен деле көптөн бери өзүм ушундай техника аппарат алам деп эңсеп жүргөн элем. Азыр сиздерге дагы тартуулап ушул эмне техникалар көрсөтө кетели, айта кетели, баарыңыздарга деле жагат деген ойдомун. Бул техникаларды азыр бизге Акназар деген жигит мындай так даана түшүндүрүп маалымат бере кетет. Дегенде ушул мынаки упаковкасы бузулбаган азыр ачып сиздерге көрсөтмөкчүбүз. Ассаламу алейкум, Акназар. Ушул техникалар жөнүндө маалымат бере кетсеңиз анда. Буларды биз биринчи Кытайдан 500 заказ кылып көрдүк. Чтобы пробага депчи. Бул мини проектор, умный проектор деп коюлган муну. Алып келдик эле 5 өтөң өтүп кетти жакшы келиш менен. Андан кийин где-то 30 заказ кылдык. 30 заказ кылдык эле, алар да уже кетти уже. Муну көбүнчө мугалимдер анан эжекелерге болот, класска сабак берген ыңгайлуу экен. Анан муну бир аз караңгыда жакшы эффект берет эгер көрсө. Азыр мен сиздерге муну ачып көрсөтүп берем. Кандай коюлат, кантип настроить этет. Полун коюп көрсөтүп берем. Мынаки азыр жаңы упаковкада. Азыр комплектте эмнелер бар экен дагы айтып берет. Ага чейин мынаки көрүп атасыздар, бул жакта да мындай колонкалар, ошо Bluetooth менен портативный мындай колонкалар дагы бар экен. Бул жагы болсо штатив. Улар пульту. Мына кая турган розетка бар. Бул батарейка менен иштебейт. Бул прямой розетка менен иштейт. Түшүндү. Пульт баягы кабели менен токтолгона турган. Мына эң негизги аппарат мына ушул. Проектор. Бул жагына ушул USB эмелерди сайып, баягы сабактарды өтсө болот. Флешка. Флеш-карта. Бул жагында HDMI да бар экен да кабел. Жакшы. Бул жагында баягы SD карталары, AV выходдары. Бул жактыр менен эгер пульту жок болсо настроить этсең болот. Бирок бунда звугу жок. Звугу только пульту менен көтөрүп пасайтасың. Так. Анан муну азыр бул колонка чоңураак колонка. Буну эгерде мындай чоңураак эмеде кылам десе ушуну алса болот. Булар 2000 миңден, булар болсо комплект ичинде кошулуп берет буларчы. Колонка, штатив, үчөө. Бул бөлөк. Буну эми баягы күчтүүрөөк колонка десе ушуну берет экенсиздер да, тартуулап. Бунун өзүндө деле колонка бар. Просто бир аз акырыныраак чыккан үчүн класста ончо угулбайт. Мондай колонка менен жакшы болот класста. Кайтара чакан менен жакшы угулат экен да мындай. Жакшы. Сумкага салып алып эле алып кете берсеңиздер болот. Эми проектордун өзүн деле караңыздар. Бул жагы да мындай жумшак резина экен. Оор деле эмес, жеңил эле. Чакан пакетке деле салып алып көтөрүп колдонсо болот. Өзүнүн эмесине сап көрсө жакшыраак карап каласың. Себеби мына чаң баспайт да. Экранчы. Экранынан мүмкүн болушунча
Жумшак кыбыр трапка менен ачыш керек. Чтобы чийилбеш үчүн. О, баягы көз айнектерди арчый турган чүпөрөктөр бар го, ошол менен, Таки штативти. Бул штатив где-то 2 метр болуш керек. Бул баягы батарейкасы менен да көтөрүп да жүрө берет, Ооба. Колонка. Зарядкасы ичинде заряд. немеси бар. Просто головкасы жок, а так зарядтын термини. Так, муну могу жерине саясаңыз мына. Түбүндө эмеси бар. Штативти катырыла турган жери. Катырганда ошо мындай карап эмес, чтобы колунан түшүп кетпеш керек. Мынаки эми уже мынаки турган боюнча көрсөтүп атабыз. 2 метрге чейин да көтөрсө болот дедиңиз, Ооба. Жакшы. Бийиктигин эми өзүңүзгө ыңгайлаштырып, дуалга дагы көз каранды ушинтип колдонсо болот экен. Эми буну бир гана мугалимдер же баягы презентация кылган адамдар эмес, бул жөнөкөй адамдар деле колдонсо болот да буну. Кино көрөм десеңиздер, же бир башка YouTube'дагы Android дедиңизби? Бар. Android'да да бар. Мынакей Android да кармайт экен. Сону интернетте эле түзмө-түз мындай чоң экранда көргөн, телевизордо көргөндөй кылып туруп, кинолорду, мультфильмдерди, башка бир видео маалыматтарды, же машина кейсин видеолорун деле ушун менен көрө берсеңиздер болот экен. Жакшы сон. Муну эме телефонго Wi-Fi болсо да болот, чачыратыпчы. Wi-Fi да бар. Wi-Fi'нын өзүнөн да болсо болот. Вообще сон экен да. Вообще сон экен. Мына уже ишке даяр кылып жандырдык. Жандырганда эле ушундай рабочий столу чыгып атат. Азыр мынакей дуалда эң максималдуу көрсөтүп аткан форматы болуп атат. Ошондо менин оюмча 3 метрге 1,5 окшойт, Чоңой берет. Дагы да чоңой берет. Алыска кылган сайын дагы да чоңой берет экен. Азыр ушундай турушунда эле 3 метрге 1,5 метр болуп атат. 3 метр, 3,5 метр алыстыкта да. Мындай караганда кинотеатр эле болуп атат да. Мына башкы менюсу ушундай болуп атат. Айтып кете берсеңиз анда. Акназар. Муну киргенде эле биринчи өзү негизи англисче болуп келет. Каласыңар буну орусча кылып эме койсоң, бул Wi-Fi'дан киресиңер. Азыр биринчи переводун көрсөтөйүн. Мына язык деген English деп жазылып турат. Глобустун сүрөтү бар. Биз азыр бул жерде кааласаңыз түркчө, кааласаңар орусча, кыргызча мына. Ана кыргызча да бар экен. Жакшы сон менюсунда. Так, эми азыр Wi-Fi'га кирип көрсөйүн. Wi-Fi ошо кадимки эле эме болуп чыгат. Мына кайсы бирисиз? Жага Мына азыр Wi-Fi'га уладык. Play Market мынакей App Store бар болуп атат. Ушул жактан да керектүү өзүңүздөргө дагы баягы приложенияларды мындай жүктөп алып, астында көргөз коеюн. Экранын чоңойтуп кичине. көрө берсеңиздер боло берет экен. Биринчиси дуалга карап, кыйшак түз болсо кыйшак түздү алышат. Бул сылыйна кете берет. Кайра чыгабыз. Экинчиси бул бурчтарын көтөрүп туруп, кайрылды болуп туруп, кайра бул бурчка өткөзүп, окту бассаңыз өз установка болуп кете берет. Бул ошо экран чоңойтуп кичинейтет. Анан
Чаккан кылып койсо да болот экен. Так, эми ютубка кирелик. Азыр биздин өзүбүздүн каналыбызга кирип, ушул видеолорубузду көрөлүчү. Азыр эми биздин каналыбыздын терип атабыз. Бул жакта ошо мынакей пульт менен эле териле берет. Мынакей чыкты. Мынанда мультфильм дагы коюп койсоңуздар боло берет. Чтобы установить антенну, нужна мачта. Мына өзүмөн да кошулуп айтып кетейин, ушу проекттер жөнүндө. Буну бир гана ушул мугалимдер же мындай презентация кылган турган адамдарга эле тиешелүү эмес. Өзүңүздөр дагы үйдө отуруп алып, өзүңүзгө жаккан фильмдерди же видеолорду же ютубтанбы же башка мындай соц тармактардан кирип видеолорду көрө берсеңиздер да болот экен. Анан бунун эмнеси жакшы? Көчөдө деле туруп алып, чоң дубалдын жанында туруп алып эле чоң жамаат менен өзүңүздөргө керек болгон баягы видеолорду, той догу тартылган видеолорбу же кандай бир футболдор айтмакчы, футбол эркектер жамааты чогулуп алып көргөндү жакшы көрөбүз го. Баягы чемпионаттарда же бир евро лигаларда клубтар ойнотулуп аткан оюндарды көргөнү. Ошол кыскасы аябай универсалдуу. Анан кийин буну даже баягындай powerbanktер бар, 220 вольтту бөлүп бере турган. Ошолорду дагы алып, тоонун башында деле же таладабы, кайсы жерде болсоңуздар деле ушинтип өзүңүзгө жаккан видеолорду көрө берсеңиздер болот. Анан айтмакчы, телефондон Wi-Fi чачып туруп эле ошол интернет аркылуу видеолорду да көрсөңүздөр болот экен. Азыр эми комплектте бериле турган кардарларга проектор өзү мындай жакшынакай портативный колонка, Bluetooth менен. Анан могу штатив. Бул да штатив 2 метрге бийиктикке чейин көтөрүлөт экен. Ушул комплектте чогуу болот. Анан дагы колонкасы күчтүүрөөк десеңиздер, азыр биз дагы көрсөтөбүз. Мынакей азыр караоке дагы кылса болот экен. Бул жакта күчтүүрөөк колонканы койдук. Микрофону бар. Чыныгы жүздөр менен, чыры жок сөздөр менен, жаркырап күлүп турган, жайнаган көздөр менен. Ана ушинтип ырдап шер жазып турсаңыздар да болот экен да, кыскасы. Бул эми мындай колонка, бул бөлөк сатылат. Кошумча микрофону дагы бар. Анан мындай үнү чыгуусу да, добушу да күчтүү экен. Бастары менен. Мына эми видеону жыйынтыктай берели. Жыйынтыктап жатып, эң тоготер жерин, кызыктуу жерин айта кетели. Ошол 3 комплект проектор, мол штатив жана мына чакан колонка. Шу үчөө биригип 7000 сом турат. Анан азыркы көргөндөгүдөй караокеде ырдайм десеңиздер, жана күчтүүрөөк бас добуш менен чыгарам десеңиздер, мындай колонка микрофону менен бул бөлөк 2000 сомго сатылат. Мына ушундай проекторлор менен өзүңүздөрдү убактыңыздарды кызыктуу кылып өткөрүңүздөр. Бул баягы
өзүңүздөр баягы шерине кылып микрофон менен караоке ырдап убакыт өткөрүп, же болбосо ошол жамаатыңыздар менен эркек жамаат болобу, ошол өзүңүздөрдүн кызык болгон сиздерге спорт оюндарын дагы көрсөңүздөр болот, чогулуп алып, же баягы той маарекелерди дагы туугандарыңыз менен отуруп ушул проектор аркылуу видеолоруңуздарды көрүңүздөр. Эми ушул проекторлор жөнүндө толук маалыматты азыр экранга жазып коебуз. Чалып, сурап, сатып алыңыздар, ошентип видео көрүп рахат алыңыздар демекчимин.